Бишкектин четиндеги Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси талкууланууда. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын 15 декабрдагы биргелешкен жыйынына Кыргыз тараптан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Өзбекстандын премьер-министринин кеңешчиси Мехриддин Хайриддинов катышууда. Кыргыз өкмөтү тараткан кабарга ылайык, Ташиев мамлекеттик чегараны юридикалык жактан тариздөөнү тездетүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чегаранын узундугу 1378 чакырым, анын 1170 чакырымы же 85% такталган, дагы 10% боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланган. Бир ай мурун Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы УКМКнын курамына өткөрүлгөн. Кыргызстан придает важное значение к скорейшему завершению юридического оформления государственной границы Кыргызской республики с Республикой Узбекистан. И думаю, наши страны обоюдно заинтересованы и нацелены на этом процессе, который отвечает интересам наших братских народов. Ведь мы с вами, живя в соседстве вот уже много веков, имея тесные дружеские отношения, родственные связи, для создания благополучных условий нашим гражданам, должны позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков, а также начать работу по демаркации кыргызско-узбекской госграницы.